Мына бүгінгі күнде Өзбекстан менен болгон мамилебиз жакшырды, оңолду. Көптөгөн маселелер бүгүнкү күндө чечилип жатат. Бирок бүгүнкү күндө бир маселе ушул уза бара жаткандай болот да, мына темир жол маселесин айтым келип атат да. Мына Союз мезгилинде Жалал-Абад, Бишкек аттуу жүргүнчүлөрдү ташыган вагон бар эле. Бүгүнкү күндө ушул маселе чечилбей жатат, Ашырбек Бойдонович. Себеби дегенде мына көрүп атабыз. Канчалаган кырсыктар бүгүнкү күндө Ош Бишкек жолунда катталып жатат. Андан тышкары Баткен областына, Жалал-Абад, Ош областына ушул жактан ГСМ ташышып атат машиналар. Көптөгөн машиналар кырсыкка учурашып, алардан көптөгөн адамдардын зыян келтирип жатат. Бүгүнкү күндө ушул Өзбекстан менен тез арада сүйлөшүп, ушул темир жолду чечиш керек. Себеби дегенде ГСМ дагы темир жол менен бара турган болсо, ошол түштүк жергесинде 50 тыйынга, 60 тыйынга бул арзан болот экен. Ошондуктан мен кайрылып кетет элем ушул. Өкмөт ушул маселени тез арада Өзбекстан менен сүйлөшүп чечкен болсо, биз көптөгөн маселелерди чечкенге барабар болот да. Ошондуктан Ашырбек Бойдонович ушул маселеге бир көңүл буруп койсоңуздар. Чоң рахмат.